Саламатсыңарбы менен кымбаттуу окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Маанайыңар көтөрүлгөн болсо абдан жакшы. Мен кубанычтамын балдар. Баарыбыз кыргыз тили китебин алып сабакка даярданабыз балдар. Тептер, ручкаларыбызды алабыз. Бүгүнкү сабактын темасы уңгу жана мүчө. Тептерди алып, числону жазып, теманы жазгыла балдар. Сабагыбыздын максаты сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыратуу көндүмдөрүнө ээ болосуңар. Логикалык ой жүгүртүүңөр артат, өз оюңарды көркөм тагайтууга көнүгөсүңөр, ынтымактуу, жоопкерчиликтүү жана сылык мамиле жасоого тарбияланасыңар балдар. Сөздүн маани берүүчү бөлүгү анын оңгусу болот. Ал эми уңгуга жалганып, ага кошумча жаңы маани киргизген бөлүгү мүчө деп аталат балдар. Мисал келтирели. Китепкана деген сөздүн уңгусу китеп, ал эми мүчөсү кана. Балдар, силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда текстке көңүл бурабыз. Дүйшөн бизди окута баштады. Анын биз үчүн жумшаган эмгеги талаага кеткен жок. Ошондо тоо койнундагы кыргыз балдары үчүн окумуштай жаңы дүйнө ачылды. Бизди жерге төшөлгөн саманга отургузуп, колубузга бирден дептер, бирден калем берди. Ар бирибиз атайлап жасалган кичинекей тактайды берип, муну тизеңерге коюп, кат жазасыңар, деди. Балдар, текстеги сөздүккө көңүл бурабыз. Талаага кеткен жок. Мааниси бекерге кеткен жок. Аны жазып алгыла балдар. Биринчи көнүгүү. Текстин биринчи абзацын жазгыла. Алардагы сөздөрдү төмөндөгүдөй уңгу мүчөгө ажыраткыла. Мисал үчүн, биз, ди, оку, та, мына ушундай улантабыз. Кийинки экинчи көнүгүүдө дагы экинчи абзацты дал ошондой жазгыла балдар. Азаматсыңар. Жазып бүткөн болсоңор, баарыбыз үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Макалдарды чечмелегиле дептер. Билим алуу ийне менен кудук казгандай, билим өнөр чырагы. Балдар, макалдарды чечмелегиле. Жана билим чырагы деген сөздөрдүн уңгусун тапкыла балдар. Азаматсыңар. Туура таптыңар деп ойлойм. Төртүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Синквейн түзгүлө дептер, балдар. Силер да жогорудагыдай синквейн түзүп, туура, сулуу, ушул иреттегидей жазып алабыз балдар. Азаматсыңар. Анда үйгө тапшырма. 5-чи көнүгүү. Менин биринчи мугалимим деген темада аңгеме жазып, аңгемеңерден уңгу мүчөгө ажыраткыла сөздөрдү. Тапшырманы убагында аткарабыз балдар. Саламатта болгула. Мен силерден тапшырманы күтөм балдар.